30 жыл мурда эле тарыхчыларда мындай пикир калыптанган: скиф маданияты жаралган ушу жана Кара деңиздин боюнда. Андан кийин барып тиги күн чыгышка Алтай Сибирге тараган деген пикир үстөмдүк кылган. Мына акыркы бир топ маалыматтардын негизинде, илимий маалыматтардын негизинде бул пикир өзгөрүлдү. Тескерисинче, скиф маданияты Алтайда жаралып, Алтайда түптөлүп, анан кийин батышка, Кара деңизге, ушакка кеткени ачык далилденди, талашсыз. Кантип талашсыз далилденди? Эң негизи ДНК жана генетика илими тарабынан далилденди. Мына Пазырык дөбө мүрзөсү жөнүндө маалымат бар. 1948 жылы Эрмитаж музейин билесиз. Ошол жерде китеп чыккан. Ал китепте эмне жөнүндө маалымат берген. Эми атамекен согуш канча оор болбосун, бирок мамлекет ошондо баа берип, ошол дөбө мүрзөлөрдү казуу иштерин токтоткон эмес. Каржылап турган, канча оор болбосун. Мына ошол китеп, мына Руденко жазган, Эрмитаждан чыккан экинчи Пазырык дөбө мүрзөсү деп. Мына ушул китепте эмне аныкталган? Ошол эл башкарган адамдын сүйөгү жанында комуз, шырдак, куржун, көкөр. Ал эми ушул маалыматты 3 жыл мурун Германия генетиктери аныктап, ошол адамдын ДНКсы R1A1 SNP Z93 жалаң кыргыздардын ДНКсы экени аныкталды. Ошол жердеги буюмдардын, ошол жердеги жанагы курал жарактардын баары эң өнүккөн, эң бийик, ошол убактагы эң бийик деңгээлге жеткени аныкталып, мына дөбө мүрзөлөрүнөн баштап скиф маданияты чыгыштан батышка кеткени анык болуп атат да, ушу ДНК менен. Жана Аржан деген дагы чоң дөбө мүрзө бар. Ар жерде дагы ДНКсы Хакасияда табылган. Хакасияда, Алтайда мунун баары Алтайда табылган. Ошонун баары негиз берип атат. Азыр илимпоздор бир пикирге келди. Скиф маданияты ошол түптөлгөнү, жаралганы бул Алтайдан анан батышка кетти деп.